Китепти чыгарганын максаты балдарыбыз бардыгы пайгамбарлардан үлгү алса. Текшерип берилечи дедим. Азыр ушул жерде турган ошол неберелеримде балдарым ошо пайгамбар саллаллаху болсо. Мен ойлодум да булар үлгү тутууду издеп атат да. Изденип жатат. Кимден үлгү алыш керек да? Эң туура үлгү бул пайгамбарлардан гана алыш керек. Пайгамбарлар да бала болгон депчи. Балдарга ошол жагынан кирсем кызыктуу болобу экен. Анын досу ким? Ал эмне кылып жатат? Өзүбүздү бала тарбиялаганга чейин өзүңдү тарбияла дейм. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Мен Айзада Кожоева, 3 ул 3 кыздын апасы, 11 баланын чоң энеси, тайенеси. Балдарды карап, жекешкерлик кылам. 3 ул 3 кызды чоңойтуу менен, альхамдулиллах, Аллахтын жардамы менен бала чоңойтуу деген жоопкерчиликтүү иш. Бала Аллахтын белеги. Өзүм жекешкерлик менен алектенгеним менен ошону мен чогуу балдарды дагы тарбия берүүгө аябай тынчсызданып көңүл буруп келдик. Себебинде бала бул биздин ким экендигибизди таанытат. Балдарга ошол биз кылган аракеттерди алар көрүп турат. Үчөөсүнү чоңойтконумда кичинекей мезгилинен аябай ойлончумун да, кантип баланы тарбиялаш керек? Канткенде бала тарбияласа болот. Китептерди окуй баштадым, изденип. Ал мезгилдерде чындыгында китеп аз болчу да. Азыркыдай кеңери го. Ошол Россиядан алдырып окуган китептерим болду. Өзбекстандан алдырган китептерим болду. Өзбек тилинде, орус тилинде окуй баштагам эң биринчи. Китептерди окуган менен эң туурасы кайсы экен? Аллах жана анын расулу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол түшүмө да кирген да. Ошону изденип жүргөн мезгилинде түшүмө да кирди. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзүндөй болсо деп. Анын көркөм кулк мүнөздөрү жөнүндө окуганда мага аябай жакты да. Анан Аллахтан дуа кылып сурадым. Балдарым ортосунда ынтымак болсун. Балдарым ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдай болсо, иншаллах чоңоюп үйлөнсө, ошондой жубайларына мамиле кылса, кыздарыбыз Айша энебиздей китеп көп окуганы, таасирлүү Хадича энебиздей болсо, өзүм дагы жекешкеликте болгондо аябай ошо Хадича энебизди мен болгум келди да. Хадича энебиздей болгум келди. Мына ошолорду балдарыма окуп берип жүрдүм. 6 балам дагы пайгамбарлардын тарыхыны альхамдулилlah жакшы билет. Эмнесе мен өзүм аны сүйүп окудум, анан дуа кылдым. Эмне болду дегенде, азыркы күндө бардык балдар телефон, гаджетке кирип кетти. Мен кичинекей 3 балам кыздарымдын балдарым менен тең чоңойсот да көз алдымда. Анан чоң эне, тайене катары мен аларды карайм. Конокторго барганда деле же бир жол кайсы жерге барсак, бардык балдар телефон. Үлгү издештикте бир оюнчуктар чыгып кетти. Короого чыкканда балдарды көп да короодочу. Ошол оюнчукту көрсөң биринен бири көрүп сатып алып аташтады да. Анан Барби деген Человек-пауктун кийимдери, Адам паук бар го. Неберелердин арасында да көрүнүп калды. Мен ойлодум да, булар үлгү тутууду издеп атат да. Изденип жатат. Кимден үлгү алыш керек да? Эң туура үлгү бул пайгамбарлардан гана алыш керек. Пайгамбарлар да бала болгон депчи. Балдарга ошол жагынан кирсем кызыктуу болобу экен. Пайгамбарлар тууралуу изденип жаздык. Анан Адам алейхиссалам кошуп 10 пайгамбар жазылды бул жакта. Демек, балдардын үлгү ала турганы пайгамбарлар гана. Алардын бала чагы балдарыбыздын жүрөгүнө орун алса, балдарыбыз пайгамбарлардай тарбияланса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын балдары менен ойногону. Алар кандай десе, кичинекей болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаш балдарды уккандыгы. Ошону көрүүгө аракет кылам, себебинде балдар сүйлөп атканда кулак салышка аракет кылам да. Жакшы бололу, жакшы болгон жакшы, жакшы адамдарга жакшылык келет деген сөздөрүм бар да. Кыздарыма да, келиндериме айтам да, биз жакшы болсок, балдарыбыз да жакшы болот деген сөз. Анан мен неберелеримди баягы окууга кызыгуусу болсун, эне менен балдардын жүрөгү жакын болсун деген максатта өзүмдү дайымыдай, өз негизи эле альхамдулилlah жөнөкөй аялмын, ошондой болсо да дагы жөнөкөйлүк алып текшерип берилечи дедим. Азыр ушул жерде турган ошол неберелеримди айтсам, анан алар окушту. Өзүм кичинекей 11 жаштагы балам дагы. Ошону Нух алейхиссалам жөнүндө толуктаткан ушул балам болду да. Апа, эмне үчүн сиз бул жакта моңолорду маалымат бербедиңиз? Башка пайгамбарлар тууралуу жакшы берипсиз деп мага жардам берди да. Анан редакторго жазып кайра ишке ашырдык. Анан неберем айтып атпайбы? Сиз бул китепти окугандан кийин дейт, мектепке барат да, балдар уруптур.
кайрылып балдар урса чыдаптыр да. Анан сабыр кылдым дейт да. Эмнеге сабыр кылдың десем, Муттасин деген неберемчи. Мен пайгамбарлардын китебин сизди текшердим го, ошондо бардык пайгамбарлар сабыр кылып турган. Мен бир бала урса сабыр кылам да деп ушинтип айтыпса, анан аябай болдум. Анан деректер карап турган экен. Деректерибиз келип дейт, келип мени кучактап, өзүнүн кабинетине алып кирип өп койду деп айтса, мен чындыгында баягы китепти дагы уланткым келди да. Китепти чыгарганын максаты балдарыбыз бардыгы пайгамбарлардан үлгү алса, пайгамбарлардын сабырдуулугу, кечиримдүүлүгү, акылдуулугу, ойчулдуулугу, алардын бардык жакшы сыфаттарыны балдар өздөрүнө үлгү алып, ошол үлгүлөрү менен амал кылып, ата-энесини эки дүйнө сүйүндүргөн балдардан болсо, себеби биз аябай муктаж болуп турган убагыбыз. Балдарыбыз жакшы балдардан болсо, энелерибиз жакшы энелерден болуп, ушул китепти чогуу окуп, алардын суроолоруна жооп берип, чогуу амал кылса деген ниеттерим бар. Бул менин жеке өзүмдүн гана кызыкчылыгым эмес, бардык пайгамбар саллаллаху үммөтү үчүн. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Альхамдулиллах, аябай баягы жеке катыма келгенде же азыр интернетте стористерге, анан звоноктор менен дагы мага ушундай дагы бир күч кубаттар болуп атат. Ыраазычылыктар. Альхамдулиллах, бул китепти чыгарарда мен негизи качествосуна да карадым да. Мусулмандардын китеби мындай. Ал окугандан кийин ал экинчи бала дагы окуй турган деңгээлде. Үй бүлөдө ата-эне ынтымакта болсо, жаратуусун таанып, Аллахтын айткандарын кылса, үйдө тынчтык болот. Динди таануу, жаратуучуну таануу адамды бактылуулукка алып келет. А биз жашоодон өтүп кеткенден кийин үзүлтүгүс бул балдардын тарбиясы. Биздин артыбыздан дуа кылат. Көйгөй көп да. Эң көйгөй бала тарбиясы болуп жатат. А балдарга телефондорду таштап берип койгону, ошону менен бирге достору тууралуу көңүл бурбай койду. Анын досу ким? Ал эмне кылып жатат? Ким менен катышып жатат? Кайсы мезгилде кайсы жакка барып жатат? Балдары канчанчы класс болгону билбеген ата-энелер бар. Бир жолу дагы мектепте чогулуштарга барбаган ата-энелер бар. Өзүбүздү бала тарбиялаганга чейин өзүңдү тарбияла дейт. Аллах Таала Кур'анда 13-сүрөнүн 11-аятында айтат. Бир коомдо адамдар өздөрүн өздөрү өзгөртмөйүнчө Аллах аларды өзгөртпөйт деп. Келиңиздер өзүбүздү өзгөртөлү, өзүбүздөн баштайлы.